Бүгүнкү марафондо Маарага Жанаткан Исакова биринчи болуп келди. Каарманыбыз 68 жашта. Менин ден соолугум, менин укугум аталышындагы 400 метр аралыкка чуркоо марафонуна катышып, көпчүлүктүн алкоосуна татыды. Ал ар бир пенсия курагындагы жарандар сергек жашоого умтулуп, ар дайым кыймылда болуп турса дейт. Бул уюштурган ким уюштурса дагы ыраазычылык билдиребиз. Бул деген аябай жакшы. Адамдардын ден соолугуна пайдалуу десем да болот. Ар дайым адам баласы жаралгандан биринчи байлык ден соолук да. Ошон үчүн ден соолукка аябай пайдасы тиет. Мен өзүм курактуу, өзүмөн чоң эже энелерге, чоң энелерге ар дайым отуруп албастан ушул ден соолукка байланыштуу чуркоо, басуу, тез басуу дегендерге ушул иш-чараларга катышып турса. Бүгүнкү иш-чара бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата өткөрүлдү. Ага 3000ге жакын шаар тургундары жана саламаттыкты сактоо кызматкерлери активдүү катышты. Чуркоо марафонуна жаштар, орто курак жана улуу жаштагылар өздөрүнчө күч сынашты. Жеңүүчүлөргө Ош шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт комитети демөөрчүлөр тарабынан медалдар, ардак грамоталар жана баалуу белектер тапшырылды. Бардык облустарда мына ушундай забегтер уюштурулуп атат. Алгач 6 апрелде Бишкек шаарында старт алды Газпромдон. Ал жерге биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбекович Жапаров өзү да чуркап, өзү катышып, ошол жерден старт берди республикалык компанияга. Анан кийин бул иш-чара 7-синде Чолпон Ата шаарында уланды. 8-inde Нарын шаарында, 9-unda Талас шаарында уланды, 11-inde кече Жалал-Абадта өткөрдүк. Бүгүн Ош жергесинде өткөрүп атабыз. Эртең бул иш-чара Баткен шаарында дагы уланат. Иш-чаранын жүрүшүндө АИФке акысыз тест тапшыруу, консультация берүү боюнча кызматтар көрсөтүлдү. Концерттик программалар менен кошо ден соолукту чыңдоо тууралуу суроо жооп уюштурулду. Мындай аракеттер байма-бай өткөрүлсө, калктын сергек жашоого умтулуусуна өбөлгө түзүлөөрүн уюштуруучулар баса белгилешүүдө. Саламат сактоо жаатында, анан социалдык жаатында болгон бардык ушундай иш-чараларда активдүү катышып келебиз. Анан жыл сайын өткөрөбүз. Анан кийин биз бул жерде өзүбүздүн жалпы азыр 1 айлык жүрүп атат, билесиздер да. Ошол 1 айлыктын алкагында ошо бардык болгон ар долбоорлордо болгон иш-чаралардын бардыгын топтоп, бир анан кийин бул жакта көзүңүздөр көрүп атасыздар. Мэрия менен областтык администрация менен биргеликте ушул иш-чараны. Сергек мүнөздө жашоону калыптандыруу адам өмүрүн узартуунун эң негизги жолу. Аны жолго салуу үчүн мындай иш-чаралардын көмөгү чоң дейт шаар тургундары. Улуу жаштагылар үчүн ден соолук башкаларга караганда 100 эсе маанилүү. Анткени үй бүлөдөгү чоң эне, чоң аталар оорубаса, үйдөгүлөргө көңүлдүү болот. Аналар да оорубаганды үйрөнөт, каражат да көп кетпейт. Ден соолукта болуш үчүн шайыр жүрүш керек, жаман ойлобош керек, анан спорт менен достошуш керек, дайым кыймылда болуш керек. Биз Ош областык адам репродукция борборунун эмгек жамааты келдик. Эң сонун жагат, ар бир күнүбүз ушинтип сергек жашоо болуу керек. Оорунун дарылоодон мурун алдын алуу деген негизги тема. Ушу мен өзүм жашым бир топко барып калса деле мындай артта калбайм да, дайыма ушундай иш-чараларга катышып, өзүмдү активдүү мындай катыштырып келгенге аракет кылам. 7 апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнүн бул жолку урааны менин ден соолугум, менин укугум. Жашоонун заманбап шарттарында ден соолукту сактоо жана чыңдоо маселелери өзгөчө актуалдуу. Аталган датада жыл сайын глобалдык көйгөйлөргө арналган ар кандай ураандар астында жерлерде иш-чаралар өткөрүлөт. Бурулай Ламбек кызы, Абдумухаммед Базаров, Ош Бирим жаңылыктары.